Жеке ишкерлик менен алектенген Сабырбек Урсалиев камсыздандыруу полисине бул айда мурдагыдан көбүрөөк акча төлөдү. Буга чейин 691 сом төлөйт эле. Ал эми январда 757 сом төктү. Кызык, ал камсыздандыруу полиси жаңы жылдан көтөрүлгөнүн төлөгөнү келгенде гана билди. 66 сомго айырма бар экен. Азыркы убакытта андай эле сал төлөөчүлөр үчүн анчалык күчтүү эмес. Бирок бардыгы жападан жалгыз бардыгы ушундай төлөсөк Кыргызстандын бюджетин асан гана төлөп чыгып кеткенге биз чын жүрөктөн тилектешибиз макул. Бирок бардыгы ушу чындык менен адилеттүүлүк менен болсо биз ыраазыбыз. Сабырбек Урсалиевке окшоп социалдык фондко төгүлүүчү камсыздандыруу төлөмдөрү качан жана эмнеге жогорулаганын билбегендер көп. Бирок көпчүлүгү тарифтин көтөрүлгөнүн колдобойт. Арасында пенсия кийин ошого жараша болот деп туура түшүнгөндөр да бар. 1487 сом болуптур. ЧПД озонуки. Эми ушул көтөрүлгөндө салык төлөөчү катары сиз кандай карап атасыз? Оор келбейби? Энди, конечно, оор келет да. Азыр патент төлөсө, соцфонд төлөсө 106 сом кошумча болуп атат да жаңы элге. Соцфонд 757 сомдон төлөп атабыз мына жаңы жылдан кийин. Декабрь айында 654 сомдон төлөп жүргөн элек. Эми секин кошулуп атат, төлөп бара береликчи, билебиз да. Пенсияга кошумча болот деп. Пенсияга кошумча болот деп атышат го. Салык кызматынын маалыматына караганда, камсыздандыруу төлөмдөрү жаңырган жылдын январь айынан баштап көтөрүлдү. Анткени 2015 жылы күчүнө кирген мыйзамга ылайык социалдык төлөмдөр жыл сайын январь айында орточо маянага жараша эсептелет. Бул жылы Кыргызстанда орточо маяна 17232 сом болгон. Ал эми Ош шаарында 14866 сомду түзгөн. Ага ылайык камсыздандыруу полиси түштүк каалада төмөнкүдөй эсептелет. 2021 жылы 1 январдан баштап Статкомдун берген маалыматын, орточо айлык акынын көтөрүлгөн боюнча маалымат берилген. Ошонун негизинде былтыркы жылга салыштырмалуу былтыр ыктыярдуу патент менен иштегендер 691 сомдон төлөгөн. Быйыл ыктыярдуу патент менен иштегендер 757 сомдон төлөйт. Анан бул жеке ишкерлер жана милдеттүү патент менен иштегендер былтыркы жылы 1381 сомдон төлөсө, быйылкы жылы 1486 сомдон төлөп баштайт. 2015 жылдын августунда күчүнө кирген мыйзам боюнча социалдык төлөм кескин көбөйгөн. Социалдык фонд муну пенсиялык фонддун бюджетин толтуруу амалы катары сыпаттаган. Камсыздандыруу төлөмдөрү канчалык көп болсо, пенсия ошого жараша төлөнөт делгени менен бул чечим көпчүлүктүн нааразылыгын жараткан эле. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.